بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı görüşçüler. Allah subhanahu taala bir şükür aytalım barırsan. Elhamdülillah. Uşula hazır uçurda bir oğur aval, oğurdan bir halatla biz çıkarıp barırsa bir sınap. Бұл uçurda қараңыз шундай bir oğur ahvaldan çıkardı. Bu uçurda dağı özgöçe bir adam kim qanday ekenin, kim özü qançalı dengelde ekeni, içki dünyası qanday ekenin bilinет да мындай. Özgöçe saparda başka bir qanday bir qiyinchilik kelgende adamның негизи пейли билинет да, пейли билинет. Ana bizim sızlarımız şunday эле улуу алымдардын айткан сөзү, мындай абалда негизи Аллага тобокел кылып, анан истигфар кылуу. Бул биздин милдетибиз деп да айтсак болот да. Караңыздарчы, Пайгамбар алейхисаламдын доорунда бир сахабанын ата-энеси келип, Пайгамбарыбыз арзанат, биздин балабыз туткунга түшүп калды, кафирларга. Эмне кылалы десе, Пайгамбар истигфарга өкүм берет. Истигфар көп кайтылалы дейт. Астагфируллах ва тубу илейх. Мен Алладан кечирим сурайм, жана ага тобокел кылам. Караңыз, кыска эле сөз. Астагфируллах ва тубу илейх. Бирок ушул сөздүн, ушу берекенин, ушул истигфардын берекети кандай болот? Ким ушу хадис айтылгандай, хадис мазмунда кандай кылса, адам баласы истигфар кылса, ага анын бул дүйнөдө караңыздар, Алла Таала анын ошо истигфардын берекетинен мунун гам кылган нерсесине, ойлогон нерсесине жештүү болот биринчи. Ошондой эле ал ойлогон жактан ага ырзык келет. Пайгамбар хадисинде айтат, Пайгамбар алейхисалам, мен күнүнө 100 жолу истигфар кылам дейт. Дагы бир хадисинде мен күнүнө 70 жолу истигфар кылам дейт. Эми Пайгамбар өзү маасум, бардык күнөөлөрдөн таза адам. Кайсы күнөөсү болушу мүмкүн анын? Анын мурдагы да, кийинкиси да бардык күнөөлөр кечирилген эле. Бирок Пайгамбарыбыз ошого карабастан көп истигфар кылган. Эми бизге окшогон күнөөкөр адамдар канча жолу истигфар кылыш керек? Көп истигфар кылыш керек, урматтуу туугандар. Азыркы учур кеткес оор абал кетсе дагы, бирок биз бул кайра кайтып келиши мүмкүн. Ошол учурда, азыркы учурда дагы биздин абалыбыз кандай? Мусулман абалы, көп истигфар, көп тооба кылуу Аллага. Адам баласы бир күнөө кылып, артынан тооба кылып, Алла Таалага жалбарып ыйласа, Алла Таалага өтө жагат дейт. Жана алса, уламалар айтышат, эгерде тафсир китептерде келет бул, уламалар айткан сөзү, эгерде адамдар эч бир адам күнөө кылбай койгондо, анда Алла Таала башка бир коом жаратмак, алар күнөө кылышмак дагы, артынан тооба кылып, Аллага жалбарып, кайрылышмак дейт. Караңыздарчы. Эми бул сөз менен мен тообага чакырып атам, бул сөз менен күнөө кылгыла деп айтпай элем. Жок, урматтуу туугандар. Ар бирибизден күнөөкөрбүз. Хадис айтылат, адам баласынын баары тең күнөөкөр. Ката кетирүүчү. Бирок ката кетирүүчү күнөөкөрдүн эң жакшысы ким десе, ким ошонун артынан, катасынын күнөөсүнүн артынан кайра дароо күнөөсүн кечире турган жакшылык кылган болсо, тооба кылса караңыз. Ошол адам эң жакшы. Ошо кылган иштерибиздин баары тең, ар ким өзүн билет кандай иш кылганын. Биз тооба кылалы. Мүмкүн биз үй-бүлөнүн акысын бере элекпиз. Балдардын, аялдын акысын, ата-эненин акысын бере элекпиз. Коңшулардын, туугандардын, бир туугандардын акысын бере элекпиз. Тескерисинче, аял киши болсо, өзүнүн үй-бүлөсүнүн, күйөөсүнүн акысын бере элек. Коңшу туугандарынын акысын бере элек. Ошол акыларга биз не кылалы? Бул дагы бир күнөө да. Тооба кылалы, урматтуу туугандар. Эртең кыямат күнү эң биринчи сурала турган амалдардын бири бул жубайлардын ортосундагы мамиле. Биз эгер буга дагы акысыздык бир зулумдук кылып атсак, анда биз ага тооба кылалы, азыр тооба кылалы. Тооба истигфар кылалы. Оору берилди, эмнеге берилди караңыз? Адам баласы оңолуш үчүн. Бул оор кайда келиши мүмкүн кайра? Адам баласы оңолуп, Аллага жакындаш үчүн. Алла Таала. Караңыздар, оору айта кетели дагы бирсе, оору берилген себеби адамдын күнөөсү кечирилиш үчүн же адамдын даражасын көтөрүш үчүн дейт, караңыздар. Эми биз баарыбыздан билебиз, биздин даражаны көтөргөдө биз шейх эмеспиз, биз күнөөсү жок пайгамбар эмес, олия эмеспиз. Баарыбыз тең албетте күнөөкөрбүз. Бирок күнөөкөрлөрдүн эң жакшысы ким? Көп истигфар кылуучу, көп тооба кылуучу. Ошо көп тооба кылып, истигфар кылган адам биз бололу, урматтуу туугандар. Биз бололу. Азирети Адам алейхисалам эле биз үчүн үлгү, караңыз. Анын окуясы Курандын баштапкы беттеринде эле баяндалат дагы. Бул аяттарда Адам алейхисалам
فعصى آدم ربه ثم فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى deb أو كما قال تعالى аятта Кур'анда келет, Адам алейхиссалам өзүнүн Роббисине тоңмойнук кылды деп. Андан соң Алла Таала бул Адам алейхиссалам тоңмойнук кылып адашты деп айтылат аяттачы. Кийин Алла Таала аны тандап, кайра аны туура жолго салды дейт. Эми муну мааниси уламалар айтышат, негизи пайгамбар күнөө кылбайт. Пайгамбар Алла Таала аны туура жолго салат сөзсүз түрдө. Бул мааниси Адам алейхиссалам жанакынтип катачылыктын себебинен шайтанга баш ийип алып, жебе деген мөмөнү жеп алды деп тоңмойнук кылды. Ошол себептен бейиктен куулуп жер бетине түшкөндө, эми караңыз, тоңмойнуктун себебинен, бир катачылык себебинен негизи куулду Адам алейхиссалам. Ошол Адам алейхиссалам жер бетине түшкөндөн кийин бул караңызчы кандай адам болгон. Алла Таала бул аятта Адам алейхиссалам тобосу жөнүндө айтып кетет да. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Адам алейхиссалам өзүнүн Роббисинен келимелерди үйрөндү дейт. Кабыл алды, үйрөндү. Соң ошол келимелер айткандагы Алла Таалага, эми ошол келимелердин себебинен фатаба алейхи Алла Таала не кылды? Анын тобосын кабыл кылды дагы. Иннаху хуа ат-таввабур рахим. Ал Алла Таала зат ат-тавваб бул. Жөн эле тоболорду кабыл кылуучу деген эмес. Бул өтө көп тоболорду кабыл кылуучу зат деген да Алла Таалачы. Таввабур рахим, райымдуу, мейримдүү зат Алла Таала. Эми караңыз, биздин эң биринчи адам жер бетинен жашаган. Ата бабалардын эң биринчиси Адам алейхиссалам. Биз үчүн өзүнүн балдарына тобон кантип кылыш керек үйрөткөн. Уламалар айтышат, тафсирде келет. Адам алейхиссалам жер бетине түшкөндөн кийин ушунчалык өкүнүп кылган ишине, тоңмойнук кылмай. Ушунчалык тоба кылган 40 жыл чегесин, пешинесин жерден көтөрбөстөн ыйлаган дейт. Алла менин башка аяттарда айтылат. Роббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Бул дуа обойнебиз менен Адам алейхиссалам дуасы деп сөздөрдү айткан. Ушул аятта айттык го азыр. Адам алейхиссалам өзүнүн Роббисинен келимелерди үйрөндү деп. Кайсы келимелер аркылуу Алла Таала тобон кабыл кылат деп. Ошол дуаны анан уламалар бул тафсирде жазышат. Роббана заламна анфусана. Ушул Адам алейхиссалам менен обойнебиз айтты, ушул сөздөрдү айтат. Роббана заламна анфусана. Биздин Роббибиз, биз өзүбүзгө өзүбүз зулум кылдык. Сага тоңмойнук кылып биз өзүбүзгө зулум кылдык. Ва иллам тагфир лана ва тархамна. Сен бизди Алла кечирбесең, бизге Алла райым ойлобосоң, бизге райым кылбасаң, ланакунанна минал хасирин. Биз албетте өкүнүүчүлөрдөн болуп калабыз, Алла. Деп ушул сөздөр менен кайрылган. Урматтуу кунадар, ушул сөздү көбүрөөк кайталайды. Роббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин деген дуа Адам алейхиссалам менен обойнебиздин тобосу караңыз, ушул дуаны кайталалды. Уламалар ушундай айтышат. Ажылыкка барганда уламалар айткан сөзү, ажылыкка барган адам негизи караңыздар, бир нече максат менен кайтып келиш керек да. Ажылыкка барганда эң негизи караңыздар, эң биринчиси Адам алейхиссаламдын тобосун үйрөнүп келүү дейт. Адам алейхиссалам кандай тоба кылган? Чындап тоба кылган. Башка аяттарда Алла Таала айтат, Кур'ан аятта: "Я айюхаллазина аману тубу илаллахи тавбатан насуха." Иман келтиргендер, Аллага тоба келтиргиле, тавбатан насуха. Насух тобасын кылгыла, чын жүрөктөн тоба кыла деп кээ уламалар айтышат. Кээ уламалар айтышат, сиздер насух деп бардык мурдакы күнөөлөрдүн баарын кечирип, мына жок кылуучу, өчүрө тургандай, ушундай чын жүрөктөн тоба кылайт. Караңыздар. Уже биринчиси Адам алейхиссаламдын тобасын үйрөнүп келди. Экинчиси айтат, уламалар айтышат, ал пайгамбарыбыз алейхиссаламдын, биздин пайгамбарыбыздын кылган менети, дин менети кандай кылды, динди кантип таркатты, ошону үйрөнүп келүү. Үчүнчүсү ошондой эле Hazreti Ibrahim aleyhisselam'ın kurbançılığı. Din için kançalık neyse kurbançılık kıldı. Oşunu öğrenip geldi. Hem aranızlar. Demek her bir adam özü olansun. Yaşosunda biz özünün yaşosunda bir kemçilik izleyelim. Menin yaşomda kanda kemçilik var. Kaysıl kemçilik getirip jatam. Neni men tura mes kılıp jatam. Menin Rabbim men yaşomuma razı mı, narazı mı? Dep oy yurt böyle. Erteң daha bir толкун gelip bizge ölüm gelip kalsa, al türde toba kılış geç okulat tuğla. Azır toba kılıp, istiğfar kılıp, kılgan muamelebizde özgöçü übülölük muamelege geldi. Meyli misalı namaz oku başladı, oşunda ele janagындай zekatın berip, bürönün akısını jebe, hareket kıla başladı, adal tamak, adal rızkı jey başladı. Bирок дагы эле үбүлөсүнө акысын бербеши мүмкүн, үбүлөсүнө зулум кылышы мүмкүн ал адамчы. Көчөдө элге кылган мамилени бизчи
кандай жакшы сылык сүйлөйбүз, бейтаныш, тааныш эмес адамдаргачы. Ошол мамилени үй бүлөгө кыла баштасак, качан эркектерди жубайлары аны шейх деп чындап эле сен ушундай ойлоясың же болбосо ушундай эл ойлогондой өтө жакшы адамсың деп аялы ошону тастаса, ал эркек чындап ошол аял айткандай жакшы адам, эл айткандай жакшы адам деп биздин уламалар айтышат, урматтуу туугандар. Ошого биз дагы ушул сыфатка ээ бололу. Өзгөчө караңыздар, ушу мамилеге келгенде фикх китептерин карап көрсөкчү, фикх китептери мисалы Хидая деген китеп 4 томдон турат да. 4 томдун биринчи эле тому ибадат. Биринчи эле тому ибадат. Ошол карасаңыз, намаз, зарат, орозо, зекет, ажылык ошо биринчи томдо айтылган да. Калган карасаңыз 3 бөлүгү бул муамалат муашират, мамиле, адеп, ахлак, аласа береси мамиле. Ошондой эле эми ибадатта карасак 5 эле нерсе турабы? Бирок мамилеге келгенде карасак алар сансыздар, саналбайсыздар. Көп демекчи. Ошого биздин жашообуздон биз өзүбүз кемчилик издеп, ошону оңдогонго аракет кылып, истигфар тоба кылалы. Алла Таала иншалла бул акыбалдан чыгарат. Мындан начар да абал болсо андан да чыгарат. Шифа берет. Ар түрлүү баля кырсык оолордон Алла Таала чыгарат. Ошондой эле ырызкыбызды да кенен кылат, урматтуу туугандар. Ошо ар бир адам өзүнүн жашоосунда ой жүгүрт көрсүн. Кандай кемчилик келип жатат, мен менен оңдошум керек. Жок дегенде ошол бир алдына максат койсун да. Мисалы, момундай идеалдуу адам болгум келет деп, пайгамбар алейхиссаламды, сахабаларды үлгү кылып турсун. Алдамчы. Мына деп алдына максат койсун, ушул адамга жеткенге аракет кыла берсин азыздан. Мейли күнүгө бүгүн бир адап таштады. Мисалы, тамактын кемчилигин айтпого, пайгамбарыбыз чоң бир сүннөтү. Тамак жебесе, пайгамбарыбыз жактырбаса, аны ун чукпастан жөн эле жебей коет эле дейт. Яны апетин тартпайт деп мисалы, же жана башка сөздөр айтып койсо болот да турабы? Сөздөр бул туздуу экен, анан бул туз жок экен, күйүп кетиптир, тигиндей мындай деп ошонусу эле канча үйлөрдө ызы чучат акыл. Бир эле сүннөт, бир женекөй эле бир адеп да. Мисалы да. Ошо урматтуу туугандар, иншалла сиздер чакырган нерсем сиздерди мен азыркы учурда деги эле өмүрдүн акырына чейин истигфар тоба менен өтсөк өтө жакшы нерсечи. Биз Аллага истигфар кылалы, тоба кылалы. Пайгамбарыбыз дүйнөдө маасум болсо дагы ал көп истигфар кылган. Алла Таала көп кайрылган. Биз дагы истигфар кылып, Алладан көбүрөөк кечирим сурайлы. Көбүрөөк өзүнүн кылган иштерибизде. Эртең өлүм көз жашка келген учурда, көзгө тегеренип калган учурда, адам толук жашоосу бир алдында тегеренип, не кылганы бир алдында бир пленка сыяктуу бир түрүлүп кетет да. Анан ошол учурда көз жаш төгүп, ыйлап, өлүм келип калса, аттен эткенибиз бекер кетет да. Азыр тоба кылалы, азыр истигфар кылалы. Туура эмес амалдар, иштериңиз болсо, ошолор баарын тең оңдойлу, урматтуу туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.